Урматтуулар, эл журт, башкалар, чоңдор дейбизби, ким дейбиз? Мына чоң трасса. Кел деген трасса. Аты трасса, аты эле трасса. Заты жип басып өлүп алган. Мына жактар чоң поле. Арба, буудай, бүт нерселер айдалат. Бул өйдөдөн түшкөндө, мына Романовский повороттон ылдый түшкөндө Сокулуктун территориясы. Бул жагы жаңы пахта, жаңы жер деген айылдар. Бул жакта чоң водохранилище бар. Могул жерге так ошол полянын ортосунда свалка түшкөн. Свалка мусордун жаны мусор болуп кеткен да. Мынаны карагылачы. Мынаны карагылачы. Могул жактарда өрдөк, каз, фазан, кыргоол деп коет, бөдөнө, жана башка кызыл китепке кирген нерселер жүрөт. Бияка эң кызыгы арабтар турист болуп келип ушул жактарды эс алып кетишет. Мына территорияларда жанагы мен айткандай мына трассада формулайдын ойношуп эс алышып кетет. Элдин кылганын карагылачы, элдин кылганын. Мондой бир кой деп койгон киши жок, бир карап койгон киши жок. Ыйлагың келет. Мынаны карагылачы, эми ушул памперстин, ушул памперс мына. Кара жер ыйлабайбы, кара жер ошо балдарды каргабайбы, аме? Кантип каргабайт ушу кара жер? Мына бактар кургап атат мына. Мына жерде жазында толтура фазандар учуп чыкчу. Фазандар могул жакта 50дөн 60тан жайылып жүрчү. Жок уже. Покинули. Ал фазан бир эле мондой жылтырак нерсени көрүп калса болду, ал жерде жашабайт. Эч бир жерде жашабайт. Мына мусорларды карагылачы. Мына кимди каргайсың, кимди урушасың? Элди урушайын десең эл, чоңдорду урушайын десең чоңдор. Бир карап койбойт. Технозорлор, санэпидстанция бирөө көз багып койбойт. Мыналарды карагыла. Мыналар кеминде 10 жылдан бери жатат. Булар чирибейт эч качан. Булар чирибейт. Мен толтурам мындай жерлерчи. Таш мусорга төккөнгө мусор полигон алысыраакты кылып атат. Колдон келишинче алганга аракет кылып атам. Мен дагы силер дагы алгыла, туугандар. Эч жерде мусор таштабагыла. Мына бүт бардыгын орозо кармадыңар, сонун майрамдадыңар, сонун инстаграмдарга чыгып бири-бириңди сөгүп атасың, бири-бириңди политик бул туура эмес кылды, бул туура кылды деп. Мына биз туура эмес кылдык. Мынаны карагылачы. Ушул жер каргасын. Ушул жер каргасын, бардыгыбызды каргасын. Бардыгыбызга карыш тийсин ушул жердин. Кандай сонун. Могул жерден чөптүн өзү эле бир 30-40 түрү өсөт. Бүт чөптөр. Бактар уже мына кургабай, уже кургаган бактар. Акырын кургап баратат. Мына жерде сонун болуп булак чыгып турчу. Бул дагы кургады, Кудайым буйруса. Мына ушул именно мына ушул трассадан, мына жерден мына трассадан экологдор өтөт. Жашыл корук дейби, эмне дейт жанагы аткандарды фазан. Бирөөсү машина, пикаптарды минип алган, бирөөсү машинаны айдайт, экинчиси уктап баратат. Андан кийин бардым, бирөөсү мондой телефон чукуп, чалкалап жатып баратат. Экинчиси машина айдап баратат. Бир карап койгон жок эл. Ошолор деле чыгып арызданып, туугандарды бир видео обращение жасап, кичине бир көңүл буруп койгулачы. Бул мондой эле бир кичине эле квадрат метр. Мына бактын үстү толтура мусор болуп кеткен. Машина мусор чыгат. Могу жакта бир чоң водохранилище бар. Жээгини көрсөңөрчү, айланайын. Мышык ыйлайт, мышык жээгинде бөтөлкөлөрдү, мусорларды, отун кыйылган отундарды. Эми ошол эле азыркы мына полигондун жаны мусор болуп кеткен. Ошол эле жакта мына полигонду карагыла. Нак полянын ортосуна, арпанын ортосуна, суунун үстүнө
Элдер жашагандын үстүнө өтө чоң биякта Шаргинка деген водохранилище бар. Ал водохранилищеге мына жактан Чүй каналы деп бул деле Чүй каналыга кошулат. Ушул жактан эле чоң суу барат. Мына жактан жамгырлар жааганда суулар сиңип, туристтер жүргөн жерди полигон кылып койгон. Полигондор ачык. Элдер өлгөн малдарды алып келип таштап атат, уже салафандар учуп атат. Мода кылып эле өтө чоң бир тендер өткөзүп туруп, килтеген тендер өткөзүп туруп, монтип зым менен тосуп койдум. Эч бир кой деген замок жок, сынган баары жок. Мына мусорго карагылачы. Мына жер негизи килтеген токой болчу. Жүздөгөн бөдөнө канаттуу куштар, өрдөктөр жүрчү. Мына жер суу, өрдөктөр келип, каздар келчү. Бүт. Мына карагылачы. Токойду алып келип килтеген полигон кылып, эч ким карабай койду. Айла жок, эптеп мүшөктөп болсо да ташыганга аракет кылып атабыз. Болбой атат, түспөйт этпей атабыз. Эл экен, ыгытат экен. Соң салфетка болуп кеткен, бүт. Малдын өлүктөрү жатат, мында жылкынын ширагы жатат. Мына жылкынын ширактары, мына карагылачы. Отундар кыйылган бактар. Өткөндө бирөө мына жерге 2 КАМАЗ жылкынын ширагын алып келип төгүп, анан үстүн трактор менен көмүш болуп койду, бирок болбой эле ит куш чукуп чыгып атат. Мына жака алып келип көмгөн да. Мына карагылачы. Мыналарды карагылачы. Бул жакта кишинин деле жанагы жатса керек. Бактын ортосуна алып келип чоң килтеген токой чарбасы карабайт, экологторго көз жумуп коет. Экологторго жаңы пикаптарды берген экенсиңер, сонун кылып минип жүрөт. Жыргап. Бирөөсү көз салып койбойт. Бардыгына баары бир. Эч ким ооба туура мусоркана керек. Мусорканада жакшынакай бир күлтүрмө болуш керек да, өзүнүн жол жоболору менен. Мондо эттерди алып келип таштабагыла деп мына бүт. По-любому мына 2 КАМАЗ, килтеген 2 КАМАЗды алып келип төккөн. По-любому ит куштар уже. Мына жакта былтырлар сонун болуп өрдөктөр жүрчү да. Өрдөктөр жүрчү, мына жерде балыктар жүрчү, элдер келип балык кармап. Өрдөктөр балдары менен чыгып жүрчү мына. Мусор полигон. Бул суу. Килтеген сууда, килтеген Чүй каналы деп коет. Бул ушундай болуп барып, тиякта Шаргинка деген водохранилищеге барып сакталат. Ошол жактан элдерге таркатылат. Мынаны карагылачы. Өлүктөрдү алып келип көмүп. Бул жамгыр жайт. Жамгыр жаса бул жамгыр сиңип, ушул Чүй каналыга кошулат дагы. Жана эле көргөзүп кеткендей, мына сууга барып, сууга кошулуп, суудан нары кетет ылдыйга карап, ылдыйга айылдарга. Мынаны карагылачы. Бир Кыргызстанга күймүш болуп коелукчу, ай, урматтуу чоңдор, эл журт эле кылат. Башка ким кылат? Мынаны карагылачы. Элдердин природага болгон кайдегери мына. Бир жашына сонун көкмөк жашыл жердин кыртышы сонун болчу, фазандар учу, бөдөнөлөр жүрчү. Мондой кылып алып келип 2 КАМАЗ. Мына жерди алып келип туруп үстүн көмүп салды. Болбой эле ит куш чукуп чыгып атат. Бүт жандыктын өлүктөрү бар, бүт жандыктын. Беле сасыганын карагылачы, сасыганын. Биз интернетте өлө бардыгы кыйын, бардыгы 80 000, 100 000 долларлык машиналарды минип алып,
kim экенini койт, блогерлерби, журналисттерби бардыгы кыйын, эч бир простой жок, бүт кыйын. А бирок природабызды монтуп Кыргызстанда кемжип атат, жок кылып атат. Өзүбүз жок кылып атабыз, ошол кыйын болуп жок болуп атабыз. Кана бир блогер келип чыгарып коеюн дебейт ушуну. Же болбосо бир журналист келбейт, же болбосо бир эколог тиктеп койбойт. Мына сонун жерлер болчу да, көк жапжашыл. Мынаяка арабтар келет, жазы менен арабтар келип ушул жактарда балыктарды кармап, жиптер менен катайся этип ойношуп, экстремальный кылчу баягы жолдордо. Жамгыр жаагандарда келет. Полный келбей салат. Мына бактарда фазандар кончу, кыргоолдор жүрчү, эле сонун өрдөктөр жүрчү. Мынаяк таптаза болчу. Азыр уже мынаяк полигон мусоркана болуп кетти да, уйдун өлгөн малдын эттерин алып келип төгүп, уже бияка багында ит куш келип, чөбөрү шакалдар келип, жана башкалар келип, биякта бир дагы өрдөк калыс турбай калды. Полигондун тоскону кара. Полигондун тосулган жери мишкен ушул. Ушинтип тосуп коюптур, кана. Бул жөн учуп өтөт экен. Салафан жөн эле өтүп кетет. Мына уже учуп чыгып баштаптыр мынаяктарга. Мына пойлалар. Мынаны кара. Өрттөнгөн. Күйүк чыттанат. Бүт. Строительный болобу. Бүт. Мына кара памперстерди карагылачы, айланайын. Ушул кара жер кантип ошо балдарды каргабайт. Кантип каргабайт. Айткылачы. Мына ушул Сокулук району Гаврилов айыл өкмөтүнүн территориясы дейт биякта. Бирок бүт алып келип өлгөн малдарды төгүп атат бияка, мүшөктү алып келип төгүп атат. Мындагы өрттөмүш болуп атат, болбой атат. Мына сонун жер, укмуш жер. Суунун бою. Муну казсаң 1 метр казсаң суу чыгат, муну казып дале көмө албайт да. Мына жерде карагылачы, арпанын түшүмдүгүн, арпа будай чыккан сонун болбой. Салафандар уже пойлаларга учуп баштаптыр мына. Чынын айтсак, О, бүт кылган нерселерибизчи, если биз Кыргызстанды таза кармап, таза алып кете албасакчы, биз Бангладеш жана башка Африка полигондоруга айланып кетишибизге, мына бул 1 жылдын ичинде эле болгон нерсе мына. Силер элестетип койгула да, алдыда канча жылдар бар. Мына уже мусорлар учуп кетип атат бүт. Закрытый кылмыш болуп койгон. Без толку. Экологдор, санэпидстанция, ооруларды алдын алуу, токой чарба, балык чарба, суу ирригациясы, жайыт комитеттери эч ким иштебей атат. Эч ким карабай атат. Эми мен ушуну чыгарганым үчүн кесип бербесеңер болду, бирокчу кеспегенге аракет кылгыла. Мен бир гана нерсени суранам да, мен урматтуу эл журттан суранам. Урматтуу эл журт. Бирөөң ишембиликке чыкпай койдуңар, бирөөң субботник кылбай койдуңар. Баарың субботник кылгыла, бүт Кыргызстанды тазалагыла. Сонун укмуш жерлерибиз бар. Мына жерлерге арабтар келет. Мен мындай жалган айтпасам күнүгө жок дегенде 10 машина көрөм да, Лексустар менен арабтарды алып келип турат. Ошо арабтарды ташыган байгелер деле көрүп калса, алар деле билсе керек. Кичине ушуга кайдыгер карабай, мына блогерлер жана башкалар, ырчылар, молдокелер, хажылар, бүт бардыгыбыз чыгайлык, бүт бардыгыбыз ушундай субботник кылып, бардыгыбыз айлана территорияларыбызды бүт тазалайлык. Хотя бир 1 квадрат метрден алсак дагы бардыгыбыз укмуштай тазалап коебуз, туугандар. Урматтуу эл журт. Бүт
тойлорду кылып атабыз, жыргап ойноп атабыз, кафе ресторандарга барып атабыз, жеп ичип атабыз. Бирок мына карагылачы. Укмуштай жерлер да. Укмуштай эч ким бул жактарга нейтральный территория деп коебуз. Нейтральный территория болгон менен бактар кургап атат уже. Бактар кургап атат. Экологдор бирөөсү чыгып элдерге обращать этип койгон жок. Урматтуу эл журт. Мусордун мындай кесепеттерини бир түшүндүрүп бербейт элдерге эч ким. Айта берсең сөз көп. Просто ыйлагың келет, ошол эле ыйлайсың да, ыйлайсың. Карагылачы. Не деген керемет жерлер, эмне деген керемет жерлер. Мындан карагылачы. Мына айыл чарбабыз өнүгүп келатат, сонун будайлар өсүп, арпалар өсүп келатат. Бирок уже мына, уже биякты талкалап салбадык. Мына суунун бою, мына суу. Дагы бир тартып кетейин. Мына мусорларды карагыла. Мына мусорларды. Хакимиятка бардык. Хакимият айтты. Бул территориялар законный чегинде курулган. Мусорный полигон туура. Райондорго дагы, шаарларга дагы мусорный полигондор керек. Бирок жол жобосу менен болгон жакшы. Мен эмнени айткым келип атат муну мен эл журтту чакырат элем. Айлана территорияларыбызды карайлык, кичине көңүл буруп коюңуздар. Бул ушул территория, ушул жерлер бүт. Мына ушул жер бар го, Чүй областы, Сокулук району. Ушул жерден бүт баары питаться этет да, весь Кыргызстан питаться этет. Неге деп, кантип питаться этет десеңер, ушул жактын чөбү, ушул жактын арпасы, будайы, ушул жактын малы, ушул жактан өсүп чыккан мемелер бүт ошол мемеге кетет. Бүт Жети областка, региондорго кетет. Бул жерде дыйканчылар бүт жалпы мына Кыргыз Атумун деген баары келип ушул жактан дыйканчылык кылышат. Жерге тал, Ташкент, Өзбекстандын кыргыздары, Тажикстандын, Афганистандын кыргыздары дагы, мына даже Кытайдын кыргыздары келип ушул жактарда жүрүшөт. Бияктарда арабтар келип эс алышат, жалаң астомой арабтар, анан немистер келет, жана илгери мурун көчүп кеткен орус немистер келип ушул жактарда эс алып, ушул жактарда отдыхать этип кетишет да. Действительно. Биз Дубайларга качабыз, жана башка жактарга качабыз эс алганы. Бирок алар бияка келип эс алат. Муну карагылачы. Мына жерде. Ушул жер жалпы канча? 10 сотик экен. Ушул жер 10 сотик. Ушул жер 10 сотик. 10 сотик территориясы. Гидет 10 сотикпи, гидет мал мындай эле. Бул мындай жайылган. Мына жактарда, мына жактарда көлдүн жээктери бар, мына жактарда в общем страшный. Аяктарды дагы бир болсо, убактым болсо барып тартып кетем. Ушундай урматтуу кыргыз элим, кичине мусорго аяр мамиле кылып, мондой ак жолтой болуп чоңой деп өзүңүздөр дуа берип, эки бетинен өп, чоңойткон балдарга мына кара жердин каргышы тийип калбасын. Мына памперстелерди абайлаңыздар, ушулга ыйык мамиле кылыңыздар кичине жерге. Мына салафандар булар чирибейт. Мына ошентип жалпыңыздарды мусор ыргытпаганга, колдон келишинче территорияңыздарды таза кылып чакырганга чакырам. Таза кылып кармаганга чакырам.